Бала интернеттен ар кандай оюндарды биринин артынан бирин көчүрүп алып ойной берчү. Ал оюндардын кызыктуу, кооз, ар кандай форматта экендигине маашырлана кубанчу. Бир күнү уулу атасына ойноп жаткан оюндарын мактана кубанып, мага жакканын тандап берчи дейт. Ата эч кандай эринбей баланын оюндарын бирден ачып карап чыгат да эч кимисин жакшы дебейт. Бала ачуу ызаада: "Атаке, кантип ушунча оюндун ичинен жакшысы жок? Эмне сиз мен ойногонумду жактырбай турасыз го сыягы? Эгер билсеңиз, булардын баары эң мыкты оюндар" дейт. "Дагы башкасы барбы балам?" деп сурады. Бала четтеги приложениядагы оюнду мурдун чүйрүп көрсөтөт. Ата ал көркөмсүз оюн менен тааныша баштайт да: "Уулум, ушул оюн эң мыкты экен. Бул оюн сенин ой жүгүртүүңө, дүйнө таанымына, ошондой эле сөз байлыгына да пайдалуу экен" деди. Бала ачуу аралаш кыйкырып жиберди. Ата ошол учурда уулун түшүнүү менен ага Толубай сынчы уламышын айтып берди. Илгери өткөн заманда Толубай сынчы жашаптыр. Ал аргымактын абдан күчтүүлүгүн, күлүктүгүн көз жумуп туруп эле басыгынан баамдап койчу экен. Бир күнү хан өзүнүн жылкыларынын эң мыктысын тандамак болуп, сынчыны чакыртып алат да сарайындагы мыкты күлүктү тандашын буйруйт. Толубай сарайдагы эң мыкты күлүктөрдү карабай, башын жерге салып, унчукпай отура бериптир. Сансыз жылкыдан эч кайсынысын мыкты дебеди. Хандын буга ачуусу келип: "Дагы барбы?" деп сурады аскерлерден. Алар сарайда бир да жылкы калбаганын, бир гана томаяк кедейдин чоор аты калганын айтышты. Хан аны да алдыртат. Чоор ат араң басып баратса, Толубай башын көтөрө кубанып: "Ханым, анык тулпар ушул" деди. Хан ачууланып: "Сен мени шылдыңдагың келген го" деп сынчынын көзүн оюп алат. Толубай ханга өз чындыгын далилдөө үчүн жаман чоор атты беришин өтүнөт. Хан макул болот. Толубай жаман чоор атты жакшылап табына келтирип багат да толук 40 күн болгондо жанагы тулпарга минип ханга барат. Хан өзүнүн келишкен күлүктөрүн минип аскерлери менен сайран куруп жүргөн болот. Толубай барып салам айтып: "Ишенген күлүгүн менен кууп жет" деп кайрылат. Хан өзүнүн 40 жигити менен Толубайды кууп жөнөйт. Бирок эч кимиси аны кууп жете албайт. Ошондо Толубай: "Ханым, анык күлүктү тандасам ишенбей, көзүм ойдуң. Эми чындыкты билдиңби?" деп басып кеткен экен. "Балам, ошол сыңары сен чындыкты билбей, курулай мага ачууланышың ханга окшошконун. Туура тандоо жүргүзүү үчүн алгач өзүң таңда. Эгер кимдир бирөө менен кеңешкиң келсе, ал сен баалаган киши болсо, анда хандын кейпин кийүүдөн абайла.